жашымбы, 12 жаштарда эле сайма сайганды үйрөткөн. Чоң энем болсо колумду шибеге менен сайып алып, неметсем түз сай деп сызыктарыма чиймелерди, оюларды түз сайыш керек. Түз сайбасаң сөмөйүңдү тиштеп алам деп коркутчу да. А сөмөйүмдү тиштеп алат экен деп аябай тырышып жүрүп сайып анан саймачы болуп кеттим мен. Көп сайма сайдым. Ушул төшөктөрдү мынакей катып алып, күйө жеп кетпесин деп катып, күнгө жайып, тазалап, карап анан мындай бир маанилүү күндөрдү алып чыгып, ушинтип карап, өзүм жыйып, мынтип өзүмдөн өзүм мындай ыракат алам да. Анан бир комнатаны үйдү ушу кыргызча үй жасайын деп жүрөм. Мен атам өзү жалгыз бала болгон, ошол үчүн күздүн күнү төрөлүп турду. Мындай орум жыйым, терим, буудай бышып, жүгөрлөр бышып аткан кезде төрөлүп, анан кийин ошо орум жыйым теримде деп мындай баарлык байлык болсун, мындай бийликте болсун деп ырымдап анан оругалча деп коюптур да. Ушу оругалча деген аттар Кытайда көп кездешет да. Анан биякта көп жок окшойт. Кыргызча сүйлөгөнгө, кыргыздык салт саналарды унутпаганга, эркек балдарга өзүнчө кыргыздык салттык тарбиялар, кыздарга өзүнчө салттык тарбияларды берип, ошондой болгон үчүн мына биз ошондой чоң мамлекетте кытайча окуп, ушинсек дагы өзүбүздүн тилибизди жоготпой, өзүбүздүн салтыбызды жоготпой, көп салттардын баары биздин кытайлык кыргыздардан чыгып атпайбы? Бюллетенде Альянс партиясы номер 3 тизмеде, Токтобүбү Оргалча номер 4. Добуш бериңиз.